ага чейин да мына бир топ депутаттар барып келдик. Айтор Баткенге бир жакшы көңүл бурулгандай атат да. Ошол эле учурда бир топ көйгөйлүү маселелер бар эле. Мындай жөн эле чечип кое турган маселелердин бири да. Баткенде стадион бар эле. Ошол стадионду бир түрк жараны оңдоп берем, толугу менен куруп берем деди эле. Ошол сөз бойдон калып кетти да. А бирок жергиликтүү ишкерлер бар экен. Мына жазып алсаңыз, Осмонов, Мавлян, Сейтказиев, Замир деген патриот ошол жерде ишкер жарандар бар экен. Бизге дейт ошол стадионду берсинчи дейт, биз өзүбүз эле кылып берейли. 30 миллион сомго чейин сарптап ошол стадионду жакшынакай кылып берейли. Болгону дейт, жана бир четинде, бурчунда бир современный мыйзам бузбаган бир магазинчикти куруп алсак, биз дагы ошол кетирген акчабызды актай турган болот элек. Актабаса деле мейли дейт, ошону кылып берет эле дейт. Бирок ошондо бербей атыптыр азырчы. Жөн эле кармап атыптыр. Экинчиси, ушул эле жарандарыбыз садик кылып берели, өзүбүз куруп берели. Мамлекеттен 10 миллион бөлүнсүн, биз дагы ошончо бөлүп берели дагы толугу менен под ключ садикти өткөзүп берели. Бизге кереги жок дейт. Бардыгын менчик катары силерге берели деп ушул губернаторго дагы, мэрге дагы эшигин каккылаган бойдон калып атат да. Биз мындай нерселерди эки колубуз менен колдошубуз керек да. Куруп берем деп атса, акчаны бөлүп берем деп атса, ансыз деле бюджеттен акча жетпей атса, анан мындай жарандарды биз с удовольствием кубаттап, аларга бардык шарттарды түзүп беришибиз керек. Ушул экөөнү эртең бара турган болсо, маселени жеткизип койсоңуз, керек болсо колдон келсе жолугуп, ошол жерден маселени жеринен чечип берип койсо, мына ушул ишкерлерибиз толугу менен куруп бергенге даяр. Биринчиси. Экинчиси, ошол жерде дагы бир Ак Калпак Өрүкзар деп коет экен, Кадамжай районунда. Бир ошол Ферганский жакта толугу менен Өзбекстандан, Тажикстандан бир биз молдобуз бар экен, Ахун Аксакал деген. Ошол жака көп эл келет экен. Постоянный поток, мындай өзүнчө бир туристический неме болуп калыптыр да ошол жердечи. Мына ошону да колдоп, жолу бир 3 километр экен. Ошол жолун кылып берип койсок. Ал жерде барганда дагы сиздер да сураштырып койсоңуздар болот. Жөн